Дүйнөдөгү ийри жаңак токоюн жамынган Арстанбап өрөөнүндө жаш усталардын катары калыңдады. Аталган аймакта арс уста долбоору ишке ашып, анда ондогон окуучулар жыгач устачылык кесибин үйрөнүштү. Алган билимдеринин негизинде бүгүн алар бизнес планын жактоого келишти. Долбоордун максаты Арстанбаптагы жаш жыгач усталардын дараметин жогорулатуу, иш орундарын түзүү менен бирге бизнес чөйрөгө тартуу болуп саналат. Мындай максатты ишке ашырууну каалагандардын катарын 17 жаштагы Зилола да толуктайт. Ал жыгачтан турмуш тиричиликке керектүү идиш аяктарды жасоону ниет кылууда. Менин бизнес планымда бир айда бул жутуп алган грантымды каптайт да. Мен да ошо техник жактан жардам сурап, ушул проектти жаздым. Менин проектим боюнча аялдар жасай турган сунилерди, тетрад, андан кийин сааттарды жасоо жыгачтан. Долбоордун Арстанбапта ишке ашканы да жөндүү. Анткени мында илгертеден усталардын аты чыккан. Продукциялар жаңактан жасалбайт. Ага мыйзам да жол бербейт. Кайсы жыгач кандай буюмга керектелет? Мунун баарын жалпы 57 окуучу долбоордун алкагында үйрөнүшкөн. Алар жыгач устачылыкты эле эмес, бизнес долбоор жазууну, ишмердүүлүгүн өнүктүрүүнү да колго алышкан. Буга чейин 14 бизнес долбоору кабыл алынса, эми бүгүн келечектүү иш катары 8 тандалат. Ошол 8 проекттерге биз өзүнчө колдоо көрсөтөбүз. Мындайча айтканда, оборудование алганга, ошол баягы бизнес планда жазган, бизнес проектте жазган өздөрүнүн иштерини мындан ары ишке ашыруу үчүн жана алып кетүү үчүн мындайча айтканда колдоо көрсөтүлөт. Гранттын суммасы 600 евро ар бир проектке, бирок биз акча бербейбиз. Акчанын ордуна биз оборудование алып беребиз. Жаш усталар жасаган жыгач буюмдар өлкө аймагын камтышы керек. Ал үчүн долбоордун демилгечилери сатууда өз көмөгүн беришерин айтышты. Мындан сырткары арс уста долбоору Арстанбапта бардык эле усталардын башын бириктирген аянтчага айланды. Долбоор аяктаса да мындагы аянтча өз ишмердүүлүгүн туруктуу жүргүзө беришет дешет. Ушул арс уста бул долбоордун туруктуулугунун гарантиясы болуп эсептелет да. Анткени биздин мисалы үчүн жаш усталарыбыз, бизде окутулган жаш усталарыбыз арс уста менен чогуу иштешип, же болбосо арс устанын жааматына уже өкүлү катары кирип, член ассоциация дегендей арс устанын ичине кирип, алар менен чогуу иштешсе, буларга мүмкүнчүлүк ачылат. Кошумчалай кетсек, аталган долбоор 1 жыл мурун башталган. Европа биримдиги жана Германиянын экономикалык кызматташтык жана өнүгүү федералдык министрлигинин каржылык колдоосу менен жана GIZ аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында ишке ашырылууда.